Балдар карылар үйүндө кортолгонбу? Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова карылар үйүндө жашаган балдар үйүнүн тарбиялануучулары ур-токмокко сексуалдык ыдыкка кабылганын айтып чыкты. Турдубекова Медиахабка билдиргенде 2024-жылы Ош шаарындагы Лотос балдар үйүнүн тарбиялануучулары Боорукердик карылар үйүнө которулган. Мындай чечим балдар үйү авариялык абалда болгондуктан кабыл алынган. Укук коргоочу мэрия балдарды карылар үйүнө жайгаштыруу мыйзамга карама-каршы келерин айтууда. Мага арыз түштү, сигнал түштү. Ушул Лотостогу мурунку жетим Лотостогу борбордогу жашаган жетим балдар тиги карыя адамдар үчүн интернатка кошулган да, эме көчүрүлгөн да. Анан ошол жакта жашап атканда алар зомбуктун түрлөрүнө жабыркаптыр. Анан эмеге дагы как ыдык жыныстык ыдыкка дагы сексуалдык ыдыкка дагы ыдык көрсөтүлдү деп ушунда балдар айтып атса, балдардын сөзүнүн айтымында. Вот анан бул балдар ал жерде жашабаш керек болчу. Бизде Кыргызстанда мыйзамга карама-каршы келет да. Кыргызстанда мындай мыйзам жок. Карыя адамдар анан жетим балдар үйлөрү бир мекемеде болсун депчи. Ал эми балдар болсо карылар үйүндө тарбиячы тарабынан сабалганын жана ыдык көргөнүн билдирип, ата-энеңер жок, жетим деп урушканын айтып беришкен. Назгүл Турдубекова Акыйкатчы институтуна жана социалдык камсыздоо министрлигине кайрылып, текшерүү жүргүзүүнү талап кылды.